Бүгүнкү күндө мамлекетте таза суу чоң проблема. Мына быйыл жакшы кылдыңар эми мына. Мен бере турган суроону Элбира Жабыркенов айтты, мен да ошо Ош областы боюнча тизмени алайын деп эле да. Анан Алай районундагы Будалык айыл өкмөтүн былтыр эмеге бердик эле да. ПСДС бүткөнүнө ошону бир контролго алып койгулачы. Анан экинчи негизги суроомда мына азыркы ушул таза суу департаменти Госстройдун астында болгону кандай болуп атат? Силер успеть этип атасыңарбы? Таза суу боюнча кандай иш алып барып атасыңар? Биздин Госстройдун өткөндүгүнө 2 жыл болуп калды. 2 жылдын алкагында болуп калды. Бирок азыр сиздерге дагы маалымат катары айтып коеюн. Азыркы маалда өкмөттөн токтом сунуш кылынып, азыркы маалда таза суу департаменти бул Минсельхозго өткөн жатат жакынкы арада. Минсельхозго? Ал жерден баягы суу чарбасы боюнча жалпы жетекчиңер менен сүйлөшүп туруп, мына өкмөткө сунушуңарды өзүңөр бербейсиңер, таза сууну өзүнчө эле бөлүп койбойсуңарбы? Таза суу өзүнчө бир департамент болуп туруп, өзүнүн ишин өзү алып барыш керек да. Бул биздин бүгүнкү күндө мамлекетте таза суу чоң проблема. Мына быйыл жакшы кылдыңар эми мына мектептерди куруп атасыңар, бала бакча, бирок ошол эле мезгилде мындай биз эми региондорго барып атабыз да. Силердин жерлерде укустарыңар же болбосо мына өзүңөрдүн бир таза суу боюнча мына айылды проектти киргизип берели деп кыздырып издеген бир да сунушуңарды көрбөдүк да. Мындай таза суу мындай калтырып койгондой сезилип атат. Ошон үчүн өкмөткө мына жаңы жетекчиңер менен сүйлөшүп туруп, өзүнчө таза сууну департаментте бөлүп эч кимдин астында эмес. Бул менин оюм, сунушум да. Ушуну айтсаңар Каминге, биз дагы айтайлы. Макулбу? Өзүнчө бөлүп коюшуңар керек буну. Рахмат. макул. Рахмат, урматтуу депутаттар.